Буга чейин Жаңы-Жер айылында волейболдук аянтча болгон эместигин жергиликтүүлөр айтышат. Ушул себеп спорттук иш-чараларды кошуна айылдарда өткөрүп келишкен. Ошол эле учурда ыңгайсыздыктар да болгонун Данияр Сабиров айтат. Биринчиден биздин айылда спорттук аянтчасы жок. Кошуна айылдарга барып ойноп келип жүрөбүз. Эми негизгиси кышта, жазда биз жумушта талаада өрүк менен алекпиз, башка кара жумуш эгиндер менен. Кыштын учурларында биз кыйналып бар жерлерге барып волейбол ойноп, бирөөлөрүн залга батпай, бирөөлөрүн залга киргизбей, ошентип кайра айылыбызга келген күндөр болгон. Анан жаштар бардыгыбыз демилге кылып маслахат сүйлөшүп, шуну көтөрүп чыгып, неме кылсак, спорт зал салсак деп, бүгүнкү күндө эл менен ашар менен бүтүргөн ушул абалга келди ушул күндө. Эми бул көйгөйлөр артта калды. Анткени жаңы волейболдук аянчанын кызыл тасмасы кесирип пайдаланууга берилди. Жашоочулар өзгөчө жаштар үчүн спорт менен машыгууга мүмкүнчүлүк түзүлдү. Жалпысынан 800 000 сомго чукул акча каражаты сарпталган спорттук аянча жабык типте курулган. Жергиликтүү элдин демилгеси менен 2 айдын аралыгында ашар жолу менен бүткөрүлгөн. Мындан сырткары миграцияда жүргөн тургундар, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, демөөрчүлөрдүн да салымы бар. Башка өлкөдө, мисалы үчүн Россияда иштеп жүргөн мекендештер, ушул айылдын патриоттору дагы жакшы салым кошту десек болот. Көбүнчө каражатты ошол жактан салышты. Анан айылдын дагы ушул жердеги жаштар дагы баары колдон келишинче, кээ бирлер техникасы барлар техникасынан жардам беришти, акчасы барлар акчасынан жардам беришти. Анан калгандары ушул тынбастан күнүнө келип, ушул эч кандай акча албастан ушул залды курганга өздөрүнүн физический салым кошту да. Дара айыл аймагында спорттук аянтчаларга болгон муктаждыктар бар. Жабык типтеги спорттук аянтчаларды куруу өзгөчө жаштарды сергек жашоого үндөөгө болгон аракеттер көрүлүп жатканын айыл аймактын башчысы билдирди. Кайыңды айылында жабык үстү жабылган мини футболдун площадка пландалган. Андан тышкары Сартал айылында мини футбол иштеп атат. Чек айылыбызда спорттук залыбыз бар. Андан тышкары 2 мектебибизде спорттук зал бар. Бүгүнкү күнгө зарылы жаңырык кан айылдарында ушундай площадкалардын зарылдыгы келип чыгууда. Чек айылына дагы бир мини футболдук площадка куруу зарыл. Жаңы-Жер айылындагы кичи футболдук аянча реконструкциядан өткөрүлгөн. Жалпысынан 1 миллион сом акча каражаты жумшалып, ар тараптуу колдоолор көрсөтүлгөн. Нурсат Кабылжан кызы, Медер Айдаралы уулу, Алтын беш жаңылыктары.